Assalomu alaykum YouTube suyucuları. Azırkı menin videom Kırgızstan transplantologiyaga dayarбы же dayar emesби dep atalat. Antkeni men geçe eki kontent getirdim ele. Oşol kontentlerimde Kırgızstandagı 1983 жылкы туылган жарандарыбыз ушул боорду алмаштыруучу аппаратты алып берели дегендей демилге көтөрүшкөн экен. Ошол демилгеге, ошол чакырыкка мен да кошулуп 83'tör эле эмес, жалпы кыргыздар эле чогултуп, ошол кеп эле, ошол аппаратты эле болсо аны алса алалы дегендей ойдо ушул элдерге мен да чакырык таштадым эле достор. Анан мен кечетен бери сүйлөшүп, мага звонить этип атышат, билгендер, спецтер, ар кандай адамдар иши кылып баягы ойлорун айтышып, доктурларды мен өзүм интернеттен кичине изилдеп көрдүм. Мен баягы биринчи демилгени көтөргөндө эле мен чын жүрөгүмдөн кошулуп, период деп лампочканы полный күйгүзүп, антенналарды чыгарып дегендей мен да ура кошулган элем да. Анан кече азаттыктын бир берүүсү кетти, аны көрдүм. Көп бирин экин врачтар менен Кыргызстандакылар менен сүйлөштүм, башка бияктагы спецтер менен сүйлөштүм. Деги эле Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө ушул нерсени жасоого болобу дегенде. Албетте достор, болбойт деген нерсенин өзү мүмкүн эмес. Бардык нерсени болтурганга, кылганга мүмкүн. Бирок биздин Кыргызстанда чынында эле азыркы кезде медицинабыз абдан артта, баягы мүмкүнчүлүктөр чектелген экен. Ошол эле азаттыктын передачаларын көрсөңүздөр, ал жерде айтылган, бизде президент бул нерсеге вето койгон экен, мүмкүн эмес деген. Анан президент ошондой каршы болгон нерсени биз болтуруп беребиз, бир эле аппаратты алып келип койсок эле аппарат иштеп кетет дегендей ойлордон алыс болушубуз керек экен достор. Себеби аны иштеткен бул целый бир чоң бүтүн система деп койсок болот. Мындай бир бул керек болсо чоң бир калдайган биздин азыркы академия сыяктуу чоң бир учреждениянын бир бөлүгү болсо, ошол жерде иштеп баягы оорулууларга диагнозун коюп, лабораториялык эмелерден чыгарып, бүт чоң спецтер иштеген, чоң илимий адамдар иштеген, чоң бизде ал жагынан чоң эмес, бир кадрыбыз дагы жетишпейт да достор. Чынында билип, даже мына жасалма жак менен кандай кылып баягындай терилерин операция кылып жашартып, карытабыз бирдеке деген ушундай операцияларда деле капыстыктар келип чыгып, бирин-бири сотко берип, ушундай нерселер пластикалык хирургия жагын айтып жатам, мен таппай калыпмын, кечирип коесуздар достор. Ушул даже пластикалык хирургияда бизде көп тополоңдор келип чыгып, соттошуулар болуп турат. Ал эми бул трансплантологияда абдан татаал экен да, мүмкүнчүлүк, чын айтканда достор, демилге жакшы. Элим ушундай бар экен, биз даяр экенбиз, Либой жагынан алганда давай дегенде давай деп, чын эл даяр эле болуп турат экен да. Мына мен кечетен бери ошол передачанын өзүн эле 400дөн ашык адам көрдү. Чын айтканда даяр, бардыгы за, биз акчабызды ошол 20 жылдыкка коротпой эле ошого неме кылайлы, эл үчүн неме кылалы деп даяр да, элдин барагы даярдыгы чоң экен. А бирок биздин мамлекеттин баягы кандай деп айтсак эми даярдык эместигиби, моралдык жактан, финансылык жактан, Либой жагынан биздин кыргыз саламатчылыкты сактоо жагы даяр эмес экен. Аны алып келгенде деле иштетүүгө, маселен мен бүгүн бир таш көмүрлүк бирөөлөр менен сүйлөштүм, менин группалаш илгери чогуу окуган кыз ошол таш көмүрдө жашайт, айтты. Бизде дейт азыр таш көмүрдө мисалы үчүн бир УЗИге аппаратты алып келип коюп, ошону иштеткенге врач жок дейт. Эми таш көмүрдө эле мындай кичинекей шаар, даже ошону иштеткенге УЗИ 2 жылдан бери турат экен, иштелбейчи. УЗИни иштете албаган биз анан кийин ошондой кымбат нерсени ошончо элдин бардыгын дүрбөтүп алып келип алып, анан аны коюп карап отуруп музей кылгандын бизге эч кандай кереги жок болсо керек достор. Биз кандайдыр бир башка, балким альтернативалык жолдорун, башка бир мындай жөнөкөйрөөк бир аппараттарды алып келип, бир ушундай нерселерди кылсак деле болгудай да. Ал эми бул жаатта чын айтканда биздин медицина абдан чабалдык кылып, чын айтканда абдан көп адамдар ооруп, мына мен кечээки передачамда дагы көрсөткөм. Биз жок дегенде достор, бул аппаратты кое туруп эле ушул кечээ дагы мен толук айтпай кетиптирмин. Ушул вакцинация жагын жок дегенде ушул мына 98-жылдан кийинкилердин бардыгын вакцинация болуп жаттыр, гепатит Б-га каршы. Ал эми 98-ге чейинки негизги масса вакцинация болунбай калганда, ошол вакцинацияны кылуу үчүн вакцинация 3 этапта жүрөт достор.
Men özüm başımdan ötkөн bul nersenin bardığını bilem. Birinci vaksinasiya kılat, misal üчүн ооруган адам. Андан кийин дагы бир мезгил өткөндөн кийин дагы ошентип 3 жолу баягы гепатитке каршы эме кылып койгондон кийин ömür boyu гепатит Б менен оорубай турган болуп адам вакцинация болот да. Гепатит Б менен оорубаган адам гепатит Дга дагы ал эч качан оорубайт. Себеби гепатит Д оорусу ошол гепатит Бдан келип чыгат да. Ошону менен баягы бир ок менен 2 коен атылат. Азыр бизде ошол нерсе 2000 сом экен. Мен ошол жанагы маалыматтарга караганда андан кийин бизде вакцинация көп эле жүрдү, балким азыр андан арзандап калгандыр. Эгерде мен мындай статистикадан жаңылган болсом, сиздерден алдын ала кечирим сурайм. Негизинен эле бизде ушул 98ден мурунку туулган адамдарды вакцинация кылуу маселеси абдан кыйын шартта болбой жатат да. Ошонун негизинен көп адамдар жуктуруп, бул элементарный эле баягы бизде кыргыздарда билесиздер, өтө эле баягындай санитардык гигиеналык эрежелерди сактабайбыз. Бир щетка менен айылда тиш жуусу щетка менен башка бирөөлөр колдонуп жуулуу бериши мүмкүн. Сүлгүлөр менен жана башка ушундай элементарный нерселерден баягы тиш доктурларда, парикмахерлерде баарынан ушундай жактардан кетип эле жууп калып атат да. Эгерде вакцинация болунган адам болсо, мунун бардыгы болмок эмес, мунун бардыгын четтен кетмек да. Бул канча деген акча каражаттар биздин мамлекетке мындай зыянга учурамак эмес. Баягындай адамдардын ден соолугу биринчи очередте, биринчи баягы кезекте иш кылып, биз ушул вакцинация жолу менен эме кылсак, бизге эч кандай аппараттын деле достор, чын айтканда кереги тийбей деле калмак да. Биз негизинен ушул баягы фокус вниманияны вакцинация жагына кылып, андан кийин ушундай дагы кандайдыр бир ден соолукка байланыштуу демилгелер болсо баягы көтөрүп турушубуз керек достор. Мен дагы өткөндө айткам, ушундай обу жок, чени жок тойлорго соорун байгелерди сайып, үйдү, квартираларды берип ызылдап 30төө 40төө дегенден көрө ошол мындай чоңдор, ошондой акчасы көп, тыйыны көп адамдар ушул вакцинация маселесин кирип, керек болсо вакцинацияны анда мамлекетке эме кылып алып беришип дегенде кандайдыр бир чогуу чараан бир ушундай нерселерди жүргүзүшүбүз керек да достор. Менин азыр кайтайын дегеним ушул, ким кандай ойдо калса айтып койгула. Андан кийин биздин ушул чогултабыз деген могу демилгебиздин өзү жакшы, бирок бул нерсе абдан кыйын экен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бул нерсенин ишке ашышына баягындай көп тоскоолдуктар бар экен. Биздин медицинаны достор көрүп жүрөсүздөр, абдан абалы оор. Баягы спецтерибиз жетишпейт биринчиден, экинчиден финансы абдан аз бөлүнгөн. Коррупция болуп кетиши мүмкүн бул жерде, адамдын ден соолугу, өмүрүнө байланыштуу жерде абдан коррупция. Ошол эле органдарды бирөөлөр эме уурдап барып сатып, андай мындай кылып берет дегенде мен алысмын, бирок андай болбойт деп дагы кепилдик берүүнүн өзү кыйын достор. Ошол кимде кандай ой болсо сөзсүз жазып, бул маселе боюнча баягындай дагы кандай демилгелерди көтөрсөк болот. Бул аппарат болбосо башка бир эмелерди кылалы. Кимде кандай ойлору болсо дагы жазып, ушул азыр эмне социалдык сеттерде, YouTube'дан ушуларды айтып, достор кеңири чыгып, маалыматтарыңарды берип койгула. Мен бүгүнкү берүүмдө ушул Жалал Абадтан бир-эки доктор врачтар менен сүйлөштүм. Дагы деле ошол Нургазы Батырбеков менен сүйлөштүм. Жана башка бияктагы врачтар менен сүйлөштүм. Негизи бизде мамлекетиңерде ошондой кыйынчылык болуп аткан кезде билбейм дейт, орустардын айтканында невозможно, коррупция көп болушу мүмкүн, андай мындай деп эме кылып атышат да баягындай. Эми биздин ички жашообузду, биздин ички кухняны булар түшүнбөйт. Бирок достор, баарыңыздарга рахмат, ушундай демилге көтөрүп, эме кылып чыгалы деген. Анан бирок бул демилгени эми мен мындан биягына кандай боло тургандыгын билбейм. Иши кылып, менин жеке оюмда бул нерсени ишке ашыруу этабы азыркы кезде, ушул кезде чынын айтканда кыйыныраак экен достор. Ошол азыркы менин айтайын дегеним, саламатта тургула, пикирлериңерди билгизип жазып койгула достор.